Коопсуздук курун тагынбай баласын тизесине олтургузуп, уна айдаган Айгерим аттуу келин изделүүдө. Анын видеосу социалдык тармакка жарыяланды. Ал жол эрежесин бузуу менен руль башкарган видеосун Instagram баракчасына жүктөп, катталуучуларына айдоочу күбөлүгү жоктугун айткан. Майге кармалсам, дароо кайнагама чалам, ошон үчүн ошто тартынбай жүрөм. Азыр көбү машинаны таанып тоспой калды. Болбосо 100 миңдей акча ошолорго кетмек дейт Айгерим. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жол эрежесин бузгандыгы үчүн айдоочуга тиешелүү чара көрүүлөрүн жана анын кайнагасы ким экендиги дагы такталып жатканын кабарлады. Маалымат булак репортер KJ. УТРКнын директорунун мурдагы орун басары Адыл Акжол уулу кармалды. Улуттук телерадио берүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары Адыл Акжол уулу кармалып, Бишкектин 1-май райондук сотунун 5-августтагы чечими менен номер 1 тергөө абагына 4-октябрга чейин камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыкка райондук соттун басмасөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып таккан. Кайсы иш боюнча күнөө коюлгандыгы тууралуу маалымат жок. УКМК журналисттин иши жөнүндө комментарий бере элек. 33 жаштагы Адыл Акжол уулу 2022 жылдан 2023 жылдын июнь айына чейин мамлекеттик ЛТР телеканалынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Былтыр июль айында УТРКнын директорунун орун басары болуп дайындалып, бул кызматтан быйыл март айында кеткен. Адыл Акжол уулу блогер катарында таанымал. Анын өзүнүн аты жөнү менен ачылган YouTube каналында 800 миңге жакын катталуучусу бар. Негизинен социалдык көйгөйлөр, саясий темалар боюнча видеолор чыгарат. Жакындары жана анын адвокаты коюлган айып тууралуу комментарий бере элек. Быйыл июлда Бишкектеги номер 4-ооруканада каза болгон 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмүнөн кийин үй бүлөлүк зомбулук маселеси коомчулукта катуу талкууланган. Адыл Акжол уулу маркумдун кайын атасынан дээрлик 1 сааттык маек алып, өзүнүн YouTube'дагы баракчасына чыгарганы катуу талкууга алынган. Бир катар укук коргоочулар, журналисттер Акжол уулу тарткан видеону бир жактуу деп айыптап чыгышкан. Журналист маекти сындап, комментарий жазгандарды уят сөздөр менен сөккөнүн айтышкан. Маматкулованын 1 жыл мурда турмуш курган жолдошу ал өз өмүрүнө кол салуу үчүн дары ичип алганын айтса, келиндин жакындары күйөө баласын күнөөлөп жатат. Анын өлүмүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 128-беренеси өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү менен иш козголгон. Маалымат булак Азаттык KJ. Камчыбек Ташиевдин бажасынын абактагы мөөнөтү узартылды. УКМК төрагасы Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз Москвадан Казакстанга кирди-чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге дасыккан тажрыйбалуу айдоочу Шабдан мырзаны сунуштайбыз. Заманбап комфорт унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгаарда кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро Волгоградский проспект, выход 1, байланыш номерибиз +7 901 904 93 93. Камчыбек Ташиевдин бажасынын камактагы мөөнөтү 11-сентябрга чейин узартылды. Бул тууралуу маалыматты бүгүн 12-августта Бишкектин 1-май райондук сотунан ырастады. Билдиргендей, тиешелүү чечим 9-августта кабыл алынган. Учурда ал атайын кызматтын тергөө абагында. Эске салсак, Ташиевдин бажасы 17-июлда УКМК тарабынан ири алдамчылыкка шектелип кармалган жана 11-августка чейин камакка алынган. Камчыбек Ташиев бул маалыматты өзү дагы тастыктап, бажасы туркиялык жаранды алдап кеткендигин айткан. Маалымат булак Супер KJ. УКМК мурдагы депутат Салайдин Айдаровду кармады. УКМК жогорку кеңештин мурдагы депутаты Салайдин Айдаровду кармады. Бишкек шаардык сотунан билдиришкендей, УКМКнын чүйдөгү башкармалыгынын тергөө тобунун жетекчисинин өтүнүчү менен Октябрь райондук соту 8-августта Салайдин Айдаровду 4-сентябрга чейин камакка алган. Ал УКМКнын тергөө абагында отурат. Мурдагы депутат кылмыш жаза кодексинин 263-беренесинин 1-бөлүгү уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо боюнча шектелүүдө. Салайдин Айдаров жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты болгон. Буга чейин УКМК уюшкан кылмыштуу топту каржылоого шектеп, ишкер мурдагы милиция кызматкери Жалил Атамбаевди кармаган. Маалымат булак репортер KJ.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тик учагы Булан Соготу айылындагы пансионаттын пляжын айланып учкан. Бүгүн 12 августта саат 12:40 чамасында тик учак өтө төмөн учуп 2 айланпа жасаган. Эс алуучулар мындай төмөн учуу коопсуздук эрежелерин бузууга киреби деген суроолорду салышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин редакцияга бул боюнча комментарий берип, мындай жапызуучу кадыреси көрүнүш ага көнүү керек дешти. Министрлик бул рейс коммерциялык же жумушчу экендигин тактаган жок. Маалымат булак Кактус Медиа. Дастан Бекешев Токтогул суу сактагычынан тартылган видео менен бөлүштү. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Токтогул суу сактагычындагы кейиштүү абал тартылган видео менен Facebook баракчасы аркылуу бөлүштү. Андагы кадрдан таштанды толгон жайды көрүүгө болот. Эс алууга келген, бирок шарты ушундай экен. Бул үчүн жергиликтүү администрация жооп бериши керек деген билдирүү калтырган. Маалымат булак Супер KG. Таласта 16 жаштагы курбу кыздар зордукталган. Милиция шектөөлөрдүн бирин кармады. Таласта курбу кыздарды зордуктаганга шектелгендердин бири кармалды. Бул тууралуу бүгүн 12 августта облустук милициядан тастыкташты. Маалыматка ылайык 3 июлда милицияга Талас шаарынын 53 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Ал 2 июль күнү 16 жаштагы кызын курбусу менен чогуу 2 бала зордуктаганын билдирген. Ушундай эле арыз менен Талас шаарынын 26 жаштагы тургуну дагы кайрылып, 17 жаштагы карындашы курбу кызы менен бирге 2 бала тарабынан зордукталгандыгын айткан. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 154-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Жогорудагы кылмыш ишине шектелип жаткан 18 жаштагы улан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал эми окуянын дагы бир катышуучусу 30 жаштагы жаран изин жашырып жүргөндүгүнө байланыштуу издөө иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Маалымат Супер KG. Кара Балтада мушташып жаткан жигиттерди арачалаган 46 жаштагы киши каза болду. Кара Балтада 15 жашар өспүрүмдөрдүн токмогунан улам комага түшкөн 46 жаштагы киши каза болду. Бул тууралуу Супер KG порталына Чүй облустук милициясынан билдирди. Маалыматка ылайык ал кечээ 11 августта көз жумган. Белгилей кетсек, 2 августта Кара Балта шаарындагы мушташып жаткан 15 жашар өспүрүмдөрдү арачалаган 46 жаштагы жаран жаракатынан улам комага түшкөн. Шектүү катары 15 жаштагы өспүрүмдөр кармалган. Маалымат булак Супер KG. Жалал-Абад күйөөсү кош бойлуу аялын жылаңачтап сабаган. Социалдык тармактарда токмоктолгон аялдын видеосу тарады. Кадрдан кийимдери айрылып, бети канжалап жаткан аялды көрүүгө болот. Видеонун текстинде белгилегендей, окуя 8 августтун кечинде болгон. Жабырлануучу анын туулган күнү менен куттуктаган пост социалдык тармакка жазылгандан кийин чыккан чатактан улам төркүнүнө кетмек болгонун, муну уккан күйөөсү аны сабап салганын айткан. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынан 8 август күнү облустук ооруканадан 24 жаштагы аялды токмоктоп салганы боюнча маалымат түшкөнү кабарлаган. Текшерүү учурунда милиция шектүүнүн үйүнө барган. Жабырлануучу ал күнү арыз жазуудан баш тартып, бирок кийинки күнү укук коргоо органдарына келген. Анын арызынын негизинде экспертиза дайындалып, күйөөсү бөлүмгө алып келинген. 24 жаштагы киши аялы уруш учурунда тиштегенинен коюп жибергенде мурду канап кеткенин айткан. Ошол мезгилде аялы кошуналарына сүрөт видеого тартып коюла деп суранып, аны бир тууган эжесине жибергенин билдирген деп айтылат маалыматта. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Олимпиада учурунда Кыргызстанда 37 ак жол, 15 айсылуу төрөлдү. Париж шаарында Олимп оюндары өтүп жаткан учурда Кыргызстанда төрөлгөн 90 ымыркайга спортчулардын ысымы ыйгарылды. Аки пресс агенттигине санариптик өнүктүрүү министрлиги билдирген маалымат боюнча 37 ымыркайга ак жол деген, 15 кызга айсылуу деген ысым ыйгарылды. Ал эми 14 кызга Мерим, 12 ымыркайга Жолу Аман, 9 ымыркайга Айпери деген ысым берилди. 2024 жылдын 1 январынан тарта 12 августка чейин жаңы төрөлгөн балдарга ыйгарылганы. Ак жол 429, Мерим 238, Айсылуу 198, Айпери 118, Жол Аман 75, Мунарбек 28. Ак жол Аман 2 балага. Санариптик өнүктүрүү министрлиги өлкөнүн аймагында 2024 жылдын 6 айында төрөлгөн ымыркайларга ыйгарылган ысымдардын тизмесин түзгөн. Тизменин сап башындагы Мухаммад деген ысым 3667 уул балага берилсе, Салиха деген ысым 2043 кызга ыйгарылган. Маалымат булак Баракелде.